Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бір туғаным, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жакындатуучу амалдардын катарын дагы толуктай кете турган болсок, бүгүнкү токтолуп өтүүчү темабыз бул тобокелдик тууралуу. Тобокелдик бул Аллах Таалага таянуу, иштердин баарын өзүнө гана тапшыруу. Кандай бир иш баштай турган болсоңуз, мына ушул ишиңизде Аллах Таалага тапшырып, өзүнө гана таянып, өзүнөн гана жардам сурап баштооңуз. Же бир кандай бир жамандыктан, же зыяндуу нерседен коргонуп, андан сактанууну каалай турган болсоңуз, бул ишиңизди дагы Аллах Таалага тапшырып коюштуңуз, ага таянычтыгыңыз мына ушул тобокелдик. Эми тобокелдиктин бул эки рүкүнү бар. Биринчи рүкүнү биз жогоруда айткандай эле Аллах Таалага чын жүрөктөн таянычтык. Аллах Таалага бекем ишеништик. Мына ушул ишин Аллах Таалага тапшыра турган болсом, Аллах Таалага таяна турган болсом, Аллах Таала сөзсүз түрдө ушул ишин аткарат. Ушул ишиме жеңилдик берет. Ушул ишиндин аягына чыгарып берет деп чын жүрөктөн ишеништик. Же ушул жамандыкты Аллах Таала менен алыс кылат, ушул зыяндуу нерседен мени коргоп коет деп жүрөктөн ишеништик. Биринчи демек некен? Жүрөктүн амалы экен. Экинчиси бул сырткы мүчөлөр менен аткарылуучу амал. Бул эмне дегенде себептерди дагы аткарыштык. Себептерди дагы кармануу. Шарият кандай бир себептерге буйруган болсо, шарият себепте белгилеп берген болсо, муну ошону дагы аткаруу. Себептерди аткаруу менен биргеликте эле чын жүрөктөн Аллах Таалага таянычтык мына ушул тобокелдик бул эсептелинет. Мына ушул тобокелдиктин толук түрү. Эгерде инсан жүрөгүнөн таянып, Аллах Таала мага жетиштүү деп жүрөктөн чын ыхлас коюп, бирок себептерин аткарбай турган болсо, анда бул шарияттагы тобокелдикти аткарбаган эсептелинет. Качан ошол себептерин карманмайынча бул толук тобокелдик кылды деп айтылбайт. Балким шариятта тескеринчеси күнөөкөр болуп калат. Аллах Таала бизди өзүнө тобокелдик кылууга кандай буйруган сыяктуу эле, бул себептерди аткарууну дагы мына ошондой буйруган. Себептерди биз карманышыбыз керек. Бирок ошол себептерге инсан таянып калбаш керек. Мына ошол нерседен кайтарган. Себептер 100% болуп турган болсо дагы, жүрөктөн Аллах Таалага таяныш керек. Мына ушул себептер мага пайда бере албайт. Аллах Таала гана ушул себептерге пайда кое турган болсо, анан мага пайда болот деп чын жүрөктөн Аллах Таалага таянычтык. Мисал үчүн кандай дегенде, эгерде инсан ооруп кала турган болсо, дары ичип туруп, шифасын Аллах Тааладан тилеништик. Мына ушул дары мага шифа бере албайт, эгер Аллах Таала шифасын койбой турган болсо деп Аллах Таалага таянычтык. Мына ушул демек некен? Чыныгы тобокелдик болду деп эсептелинет экен. Демек биз билдик, тобокелдик бул жүрөктүн амалы экен, жана сырткы мүчөлөрдүн амалы экен. Эми инсан качан Аллах Таалага тобокел кыла баштайт дегенде, качан инсан Аллах Таалага ишенет, чын жүрөгүнөн ага таянат дегенде, Аллах Тааланы канчалык тааный турган болсо, мына ошончолук Аллах Таала тобокел кыла алат. Инсандын жүрөгүндө канчалык якын, күчтүү болгон сайын, инсандын жүрөгүндө канчалык ыйманы күчтүү болгон сайын, Аллах Тааланы канчалык тааныган сайын, канчалык шариятты терең үйрөнгөн сайын, канчалык Куранды, сүннөттү терең билген сайын, анын жүрөгүндө дагы ишеним, таяныч мына ошончолук күчөйт. Мына ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууганым, биринчи инсан Аллах Таалага тобокел кылыш үчүн, тобокелдин дагы күчтүүрөөк, каттуураак таяныш үчүн, бекемирээк таяныш үчүн Аллах Тааланы терең тааныш керек. Эми Аллах Тааланын таануу кандай болот дегенде, анын ысымдарын жана сыпаттарын билүү менен болот. Аллах Тааланын өзүнүн ал-Вакил, ал-Кафил, ал-Кафи деген ысымдары бар. Жана мындан башка дагы ысымдары көп албетте. Вакил деген Аллах Таала ар бир ишке вакилдик кылуучу, ар бир ишке өкүлдүк кылып аткарып берүүчү. Эгерде сиз ишиңизди Аллах Таалага тапшыра турган болсоңуз, вакил болгон затка тапшырасыз. Аллах Таала ушун өкүл болгон зат ар бир нерсенин артынан ишти бүтүрүп берет. Кафил Аллах Таала кепилдик болгон зат, кепил болуучу болгон зат. Ал-Кафи ар бир ишке жетиштүү болгон зат Аллах Таала.
Аллах Тааланы өзүнө тапшыра турган болсоңуз, Аллах өзүң мага кефил болгонуң, өзүң мага вакил болгон ушул ишиме, өзүң өкүл болуп бүтүрүп бергениңди Аллах Таалага тапшыра турган болсоңуз, Аллах Таала сөзсүз түрдө бул ишиңизди бүтүрүп берет. Аллах Таала вакил болгон зат менен биргеликте эле Ал-Малик болгон зат. Бардык жер бетиндеги мүлүк, бардык ааламды башкарып турган зат. Аллах Тааланын өкүмүсүз эч нерсе болбойт. Аллах Тааланын өкүмүсүз жерден бир жалбырак да көтөрүлбөйт. Аллах Тааланын өкүмүсүз асмандан бир дагы тамчы түшпөйт. Демек, Аллах Таала буйрук бербей турган болсо, эч бир иш бүтпөйт экен. Ошондуктан Аллах Тааланы биз биринчи таанышыбыз керек. Аллах Таала эгерде өкүм бере турган болсо, ошо гана иш бүтөт деп жүрөктөн ишенишибиз керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде бул нерсени айтат: "Роббул машриqi вал магриби ла илаха илля ху". Аллах батыштын дагы, чыгыштын дагы Роббусу дейт. Бардык жер бетинин Роббусу, андан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок, илах жок. Фаттахидху вакила. Ушундай болгон затты сен өзүң өкүл кылып алгының дейт. Ушул затка тобокел кылының деп Аллах Таала Кур'ан Каримде буйруп атат. Башка бир аяттарда Аллах Таала пайгамбарлар сөзүн баяндап, "Инни таваккалту алаллах робби ва роббукум". Мен өз Аллах Таалага мен тобокел кылдым. Ал менин дагы Роббум, жана силердин дагы Роббуңар. Ма мин даббатин илля ху ахидун бинасиятиха. Жер бетинде кандай кыбыр эткен зат болсун, анын маңдайынан Аллах Таала кармап турат дейт. Аллах Тааланын өкүмүнөн эч жакка тышкары чыгып кете албайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бардык нерсенин мүлүктүн ээси болгон экен. Бардык алам башкаруучу болгон зат экен. Биз ошол затка тобокел кыла турган болсок, аланы башкарып турган зат, бардык мүлүктүн ээси болгон зат, бардык нерсеге өкүмдар болгон зат биздин ишибизге жетиштүү болот экен. Кийин дагы Аллах Таала кийинки ысымдарынан Ал-Гони болгон зат. Аллах Таала беймуктаж болгон зат, Аллах Таала бай болгон зат. Эгер бир нерсе сурай турган болсоңуз, Аллах Таала ошол нерсени сизге берүүдөн алсыз болуп калбайт. Сизге сөз түрдө берет. Ал нерсени кемитпестен берет. Ал нерсени сизге Аллах Таала көбөйтүп берет. Эгер Аллах Таалага сиз таяна турган болсоңуз, кандай бир иштерде. Жана Аллах Таала да ушундай болгон зат, Ал-Азиз болгон зат. Азиз деген Аллах Тааланын өкүмү сөз түрдө өтүүчү болгон зат. Ва таваккал алал азизир рахим. Азиз жана райымды болгон затка сен тобокел кылдың дейт. Аллах Таала мындай иззат болгон зат, сизге пайда жеткирем дейт турган болсо, эч ким ага каршы чыга албайт. Сизди жамааттан коргойм дей турган болсо, аны эч ким сизге жеткире албайт. Жана Аллах Таала өзүнүн райы менен мына ушундай сизге мээримдүүлүк менен, өзүнүн ыззаттуулугу менен Аллах Таалага ишиңизди тапшыра турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин ишиңизди сөз түрдө бүтүрүп берүүчү. Мындан сырткары Аллах Тааланын башка ысымдары көп. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Таалага тобокел кылыш үчүн сөз түрдө Аллах Тааланы дагы тереңирээк тааный турган болсок, жүрөгүбүздөгү ишенич, жүрөгүбүздөгү таяныч мына ушунчалык күчөйт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, тобокелдиктин фазилетинен дагы бир-эки айта кете турган болсок, тобокелдик биз жогоруда айткандай эле Аллах Таалага жага турган амал. Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирүүчү амал. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Фатаваккал алаллах инна юхиббул мутаваккилин". Роббуңарга таянгыла, ага тобокел кылгыла, албетте сенин Роббуң Аллах Таала тобокел кылууну жакшы көрөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала биз өзүнө гана тобокел кыла турган болсок, Аллах Таалага таяна турган болсок, өзүнөн жардам сурай турган болсок, Аллах Таала бизди жакшы көрөт экен. Аллах Тааланын эң жагымлуу пенделеринин катарына кошулат экенбиз. Ошондуктан биз ар бир ишибизде Аллах Таалага тобокел кылышыбыз керек. Албетте Аллах Таала Кур'ан Каримде бизди тааратка буйругандан дагы, жунуптуктан гусул алууга буйругандан дагы, намазга буйругандан дагы, андан дагы көбүрөөк жерде бизди өзүнө тобокел кылууга буйруган. Ар бир ишибизде биз Аллах Таалага тобокел кылышыбыз керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде бизди ибадатта тобокел кылууга буйруйт. Албетте Аллах тобокел кылууда дүйнөлүк иш болсун, акыреттик иш болсун, өзүнө гана тобокел кылып, өзүнө гана жардам сурап, өзүнө гана таянып аткарыш керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Фабудху ва таваккал алейхи". Роббуңа ибадат кылгының жана өзүнө тобокел кылгының дейт. Демек, ибадатта дагы Аллах Таала бизге күч кубат бербей турган болсо, биз эч нерсе аткара албайбыз. Ошондуктан Аллах Тааладан Аллахым ушул ибадатымды толук аткарууга жардам бергиниң деп тобокел кылышыбыз керек. Жана Аллах жолуна даават кылууда, жана ошондой эле кандай бир жерде бир башчы болуп кала турган болсоңуз, мына ошол башчылыгыңызда өкүм чыгарууда, же бир жерде мугалим болуп кала турган болсо, ошол жерде сабак берүүдө Аллахтан өзүнө тобокел кылыш керек. Жада калса инсан өзүнүн
рызкы табуусуна дагы, өзүнүн кесибине дагы Аллах Таалага тобокел кылыш керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва яттакиллах яжал лаху махраджа ва ярзуқу мин хайту ла яхтасиб." Ким Аллах Тааладан корко турган болсо, ага таквачылык кыла турган болсо, анын ар бир көйгөйүнөн чыгып кетүүчү жол ачып берет жана ал ойлогон тараптан ага рызкы берет. "Ва ятаваккал алаллах фахуа хасбу." Ким Аллах Таалага тобокел кыла турган болсо, ал өзү жетиштүү дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз рызкы табууда адал жолду таңдап, өзүнө гана тобокел кылып, ишибизди Аллах Таалага тапшыра турган болсок, Аллах Таала албетте бизге жетиштүү болот. Албетте адал жолдон биздин рызкыбыз келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айткандай: "Лау аннакум кунтум таваккалуна алаллахи хакка таваккулихи, ла рузиктум кама ярзуку тайр" дейт. Тагды химасон таруха бетонан дейт. Эгерде силер Аллах Таалага дейт, чыныгы тобокел кылууда тобокел кылганыңарда эле, Аллах Таала силерге рызкы бермек дейт. Кандай эле кушка рызкы бергендей дейт. Ал эртең менен ачка чыгып кетет, кечинде ток келет дейт. Эртең менен куш өз рызкысын издеп чыгып кетет, Аллах Таалага тобокел кылып, кайткан кезде курсагы ток келет, Аллах Таала ошонун рызкысына жетиштүү болот дейт. Демек, биз дагы үйдөн чыгар кезде Аллах Таала тобокел кылып чыга турган болсок, Аллах Таала биздин рызкыбызга өзү жетиштүү болот экен. Ошондой эле биз бирлерден карыз боло турган болсок, ошол карызыбызды дагы себептерин аткарып, Аллах Таалага таяна турган болсок, Аллах Таала мына ошол карызыбызды дагы бизге жеңилдетип берүүгө өз жардам берет. Жана ошондой эле дагы бизге дүйнө мусибаттар келе турган болсо, кандай бир мал мүлкүбүздөн же жакын туугандарыбыздан ажырап кала турган болсок, Аллах Таалага тобокел кыла турган болсок, Аллахым өзүң жетиштүү бол бизге деп ушундай тобокел кыла турган болсок, Аллах Таала бул нерседе сөзсүз түрдө бизге жетиштүү болот. Жана ошондой эле дагы шайтандын азырыгынан сактанууда дагы биз Аллах Таала тобокел кыла турган болсок, Аллахым ушу шайтандын жамандыгын бизден алыс кыл деп Аллах Тааланын өзүнө таяна турган болсок, тобокел кыла турган болсок, шайтан бул адамга жакындай албайт. Аллах Таала өзү бул адамды шайтандан коргоп коет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, мындан сырткары да тобокелдиктин фазилеттери аябай көп жана динде мунун орду өтө бийик. Биз Аллах Таалага көбүрөөк тоба кылышыбыз керек. Жана ар бир ишибизди Аллах Таалага тапшырып, өзүнөн гана үмүт кылып, Аллах Тааланы дагы терең тааный турган болсок, Аллах Тааланын сын сыпаттарын дагы көбүрөөк окуй турган болсок, Кур'ан аяттарынан көбүрөөк тадаббур кыла турган болсок, анын тафсирлерин көбүрөөк окуй турган болсок, Аллах Тааланы ошончолук терең таанып, ошончолук жүрөгүбүздөгү таяныч, ишеним күчөйт. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.